Саламатсыздарбы? Элеттеми программасынын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү чыгарылышта сыйлык ыйгаруу чыгарылышында көрүшүп жатабыз деп айтсам дагы жаңылышпайм. Анткени сиздерге буга чейинки чыгарылыштарда эскертип жүргөнбүз. Эң мыкты катышуучулар, мыкты комментарий жазгандар, ошондой эле биздин видео чыгарылыштарды өздөрүнүн баракчаларына бөлүшүп, эң көп лайк топтогон, эң көп комментарий топтой алган жарандарыбызга дагы сыйлыктар бар экенин эскертип келгенбиз. Биз бүгүн мына ушул мүнөттөрдө сиздер менен жолугуп жатабыз. Эскерте кетебиз, биз 6 номинация боюнча эң мыктыларын тандап алдык. Демек, биринчи номинация боюнча сиздерге айта кетели, биздин программаларыбызга өздөрүнүн кызыккан бизнестин түрлөрү боюнча келип, ошол бизнестин түрлөрүн жеринен таанышып чыккан жаштар арасында эң мыкты жаш катышуучу мырза, ал ким болду десеңиздер, биздин ошол атайын комиссия курамы добуштарын эсептөө аркылуу дагы тандап алышкан. Ал болсо Чоң Алай районунан Кутман Дүйшөналиев. Келиңиз. Сыйлык кут болсун. Ошол планшет сен үчүн баалуу күтүлбөгөн белектердин бири болду деген тилектемин. Анан айтсаң, ушул буга чейинки Элеттеми программасында бизде ошол жайлоо шартында ишкерликти түптөө боюнча катышып бердиң эле жаштар арасында. Негизи ушул бул ишкерликтин түрүнө кызыгууңа эмне себеп болду? Анан ошол тармакта сенин кийин бизнес баштооңо бул белек кандай мотивация бере алат? Рахмат. Мен өзүм кичинекейимден эле ушундай бизнестерди жасоого абдан кызыкчумун. Андан кийин ушул Элеттеми долбоору барып, бизде ушундай ишкерлер менен тааныштырып, алардын бизнестерин үйрөнүп, андан кийин мен өзүм дагы ошондой бизнестер жасоого болот экендигине көзүм жетип, жакшы аракеттер жасап көрдүм. Ал эми бул белек мен үчүн абдан чоң мотивация болду. Биздин кезектеги сыйлыгыбыз Элеттеми программасында кыз келиндер арасында активдүү катышкан жаштардын бирин сыйлап алабыз. Эскерте кетели, добуш берүү Баялай Facebooктун Баялай баракчасында тандоо жүргүзүлгөн жана биздин ошол комиссия курамы атайын эсептөө аркылуу тандап алган эскертебиз. Андай эмесе эң мыкты жаш катышуучу кыздардын арасынан тандалган бул Айзат Райымбердиева болду. Урматтуу достор, эсиңиздерге сала кетели, Айзат ошол Элеттеми программасында кол өнөрчүлүктү аркалоо, ошондой эле баягы конок үй ачуу боюнча дагы атайын каарманыбызга жолугуп, өзүнүн баягы кызыктырган суроолоруна жооп алган. Айзат, айтсаң, негизи ошол баягы Элеттеми программасына катышкандан соң сен ошол бизнести баштап кетүү үчүн, ишкерликти алдыга жылдыруу үчүн кандай аракеттерди көрө баштадың жана сенин алдыдагы кадамдарың кандай болот? Мен Элеттеми аялдар жана жаштар программасынан катышып, мейманкана ачууда кандай конокторду кандай маанайда тосо алат. Мен негизинен бала кезимден кол өнөрчүлүк жаатта абдан кызыкчумун. Элеттеми аялдар жана жаштар программасына катышып, мен бул кызыгуумду андан да арттырдым. Мен буйруса алай ишкер айымдары менен кошо иштешип, бул жааттан мен мыкты киреше тапканды билдим. Буйруса мен бул жаатты жакшы өнүктүрүп жөнгө салып кетем. Келбет ас уюмунун Элеттеми аялдар жана жаштар программасы ошол тартыла баштагандан бери баягы социалдык баракчаларга жүктөлүп, өз кезегинде өз көрөрмандарын тапты жана такай өз билдирүүлөрүн калтырып жаткан жарандарыбыз болуп жатты десек жаңылышпайбыз. Алардын арасынан дагы эң көп мазмундуу такай комментарий жазып турган мыкты жарандарыбызды аныктоо боюнча дагы жарыялаган элек. Алардын ичинен биз азыркы учурда ким утуп алды, кайсыл мырза эң көп жакшы комментарийлерди жазып турган дегенде бизде жеңүүчүбүз Талай Чодуев мырза экен. Эскерте кетели, биздин бара-бара сыйлыктарыбыз чоңоюп жатат. Азыркы учурда уюлдук телефон белек ыйгарылат. Келиңиз, Талай мырза. Сыйлыгыңыз кут болсун. Талай мырза, айтсаңыз, ушул мен билгенден ушул Элеттеми программасынын жети чыгарылышына көп эле жарандар, социалдык тармактын колдонуучулары ар кандай пикирлерин билдирип, өздөрүнүн баягы ой пикирлерин жазып жатышты. Анан сиз мага кызык болуп жатат, кандай комментарий, кандай сөздөр менен өзүңүздүн билдирүүлөрүңүздү, оюңузду билдирип жаттыңыз. Анан ушундай ишеним болду эле, эң жакшы ушул комментарий жазып колдогон жеңүүчү мен болуп калам деп. Мен негизи бул белекти алам деп оюмда жок эле. Такырынан бүгүн сабыр аябай кубанычта болуп. Ошо YouTube каналынан, ошо ынтымактуу каналынан көрүп аттык.
Анан ошо Баялай долбоорунун ошо жакшы иштери бар экен. Айылдын жаштарын көтөрүп, айыл элине аябай сан үлгүлөрдү көрсөтүп атты. Мага жагып анан ушу комментариялар жазып койдум эле. Анан ушу мени тандашты, аябай кубанычтамын. Жаштардын жана аялдардын ишкерлигин колдогон, алардын ишкерлигин башкаларга жайылтууга көмөк берип негиздеген эл этеми программасы эскерте кетели буга чейин Алай жана Чоң Алай райондорунда тартылып, ал жердеги ишкерлердин ийгиликтерин кенен ачып бергенбиз. Албетте менен бирге мына ушул ишкерликке кызыккан жаштар дагы конок болуп өздөрүнүн суроолоруна жооп алышкан. Демек, мына ушул видео тасмалар биздин Facebook'тагы, YouTube каналда дагы жүктөлүп, алар видео тасмаларга такай ойлорун билдирип турган жаштар, жарандар болгон. Биз кезектеги номинацияны ошондо эң мыкты такай комментарий жазып жүргөн кызга кезек берет экенбиз. Биздин жеңүүчүбүз ким дегенде, ал атайын Чоң Алай районунан келип отурат, Медина Даутова. Келиңиз. Сыйлык кут болсун. Рахмат. Медина, алгач сыйлыгың кут болсун деп куттуктап өтөйүн. Анан менин бир аз гана суроом бар. Көп убактыңды албайм дегендей. Негизи ошол эл этеми программасын ошондо сен такай көрүп, ар бир чыгарылышын көрүп барган биздин көрөрмандардын катарына кирип каласың. Негизи бул программа сага эмнеси менен жакты, эмне үчүн ошол биздин программаны такай көрүп, комментарий калтырып, анан бүгүн мыкты аталышыңа эмне себеп болду? Мен Баялай боюнча Facebook'тан, YouTube'тан көрүп турамын маалыматтарын. Анан кийин кандай иштерди алып барат, кандай жардам берет, кандай бизнестерди ачса болот. Көбүнчө азыр жаштар кызыга баштады, үйдө отурган. Дагы канча киреше тапсам болот. Кол өнөрчүлүк боюнча, мал жаатында, бал боюнча алып барган жакты да мага. Мен кол өнөрчүлүк боюнча өзүм дагы кызыгам. Баялайда тренингтерге катышып жүрөмүн. Өзүм дагы ушул кол өнөрчүлүк боюнча кетким келет. Биз кезектеги мыкты номинацияларды аныктоого уланта беребиз. Азыр болсо биз Баялайдын баракчасына, Facebook'дагы баракчасына катталып, эл этеми программасынын өзүнүн Facebook баракчасына бөлүшүп, ошондой эле эң мыкты лайк топтогон, эң көп комментарий топтогон жеңүүчүлөрүбүздүн атын атайлы. Биринчи жеңүүчүбүз биз атайын ошол биздин комиссия курамы иликтеп, эсептеп чыккан. Демек, жеңүүчүбүз Абдыразак уулу Эрлан экен. Ага болсо телефону ыйгарылат. Келиңиз. Сиз үчүн күтүлбөгөн сыйлык болоруна ишенем. Сыйлык кут болсун. Анан айтсаңыз, негизи ушинтип башка программаларды, башка видео тасмаларды дагы активдүү бөлүшүп, сыйлык алган учурларыңыз болгонбу? Же бул ошол Хелветас уюмунан алгачкы жолу ушундай сыйлыктарды алып жатасызбы? Негизи өзүңүз ишкерликке кызыгасызбы? Анан эгерде ишкерликке кызыксаңыз, кайсыл тармагын аркалайсыз жана кайсыл тармагын жөндөп кетсем деген тилектериңиз бар? Бул сыйлыкты ишенген эмеспиз. Кубанычтабыз. Хелветас уюмуна рахмат. Мындай иш-чараларды неме кылган эмеспиз, биринчи жолу алышыбыз. Негизи ишкерликке кызыгам. Мал чарбачылык боюнча бир-эки семинарларга катышканбыз, бир-эки жолу. Алды асылдандыруу боюнча иш алып барабыз, Алла кааласа. Эл этеми аялдар жана жаштар программасынын өзүнүн социалдык тармагына, баракчасына бөлүшүп, эң көп лайк, комментарий топтогон биздин кезектеги жеңүүчүбүз бар. Ал атайын Чоң Алай районунан келген. Кийинки биздин жеңүүчүбүз Акбарали кызы Айтурган. Телефон ыйгарылат. Келиңиз. Айтурган, алгач сыйлык кут болсун дейли. Анан менде бир эки суроо бар. Мага дегеле биздин ушул башка көрөрмандарга, досторго дагы кызык болушу керек. Сен менен атаандашкан баягы мыкты ушул мыкты болуп белек алып кетем деген, бирок сендей болуп жеңүүчү аталбай калгандарга дагы кызык болушу керек. Сен мисалы бир эл этеми программасынын бир чыгарылышын өзүңүн социалдык баракчаңа бөлүшкөндө орточо эсеп менен канча лайк топтой алдың, канча комментарий жазып жатышты. Анан ошол эле учурда, урматтуу достор, эсиңиздерге сала кетейли, Акбарали кызы Айтурган эл этеми программасын ушул алгачкы чыгарылыштарында мен менен бирге журналист катары дагы тартылган, чагылдырылган десем жаңылышпайм. Анда биздин программада Акбарали кызы Айтурган балчылыкка кызыгып, ошол өзүнүн кызыктырган суроолорун каарманыбызга берип, буйруса балчы болом деп жыйынтыкка келген эле. Ал боюнча дагы сурап өтөйүн. Балчы болосуңбу? Кандай корутундуга келдиң?
Мен биринчиден бул белекталам деп ойлогон эмесмин. Жөн гана биринчи катышып көрүүнү чечкенмин. Ал эми бул жагы буйруп койгон экен. Кудайыма миңдирде шүгүр. Ал эми бул бизге жардам көрсөтүп аткан, жаштарды колдоп аткан Helvetas уюмуна терең ырашчылык билдирем. Мен биринчи бул сыйлыкты алам деп ойлогон эмесмин. Жана ошондой эле социалдык барактардан көбүнчө Facebook баракчасында такай колдоном. Жана ошондой эле биринчи киргизгенимде эң аз дегенде 15 комментарий жана 20 лайк алган. Мен сиздер менен биргеликте буга чейин Баялай долбоор менен балчылыкка кызыгам деп катышканмын. Бирок бул багытта кеткен айымдар азыраак балчылык менен кызыккан. Себеби мен ошого карабастан ушул долбоор менен өзүмдүн күчүм сынап көрүүнү чечкенмин. Жана ошондой эле Баялай чоңлай корпоратив менен биргеликте алардан маалымат алып, жана ошондой эле алардын тренингтерине 1-2 жолу катыштым десем да болот. Рахмат, ишиң илгерилей берсин, буюрса мыкты ишкерлердин катарын толуктайсың деген ишеним бар. Конкурска катышып, эң активдүү, эң мыкты делгендер дагы сыйлыгын алып, буюрса жакшы күндөргө өздөрүнүн ишкерлигине колдонот деген ниеттебиз. Эске сала кетели, Helvetas уюму элеттеми программасынын алкагында аялдар жана жаштардын ишкерлигин көрсөтүү, башкаларга багыт берүүнү гана колго албастан, атайын ошол активдүү жаштарды дагы өзүнчө конкурс уюштуруп, мынтип баалуу белектери менен сыйлап келет. Эске сала кетели, элеттеми программасы муну менен соңуна чыкпайт. Буюрса жаңы жылдан кийин жаз мезгилинде дагы долбоор уланат. Негизи биз ушул долбоорубузду баштап атканда элеттеми аялдар жана жаштар деп биздин башкы максатыбыз болушунча элдин арасында ушундай кирешүү табуу жолдору жөнүндө көбүрөөк басым жасадык да. Анан мен айтмакчымын, мисалы акыркы жолу биз добуш берип, лайктарды чогултканда ушунчалык социалдык баракчабызда активдүү жүрүп кетти. Аябай ыраазы болдум, себеби ушул социалдык баракчалар аркылуу, YouTube каналдар аркылуу, деги эле Ынтымак ТВнын өзүнүн мындай трансляциясы аркылуу ар ишемби күндөрү жана жекшемби күндөрү биздин бир каармандын иш аракеттерин, алардын сырларын, тоскоолдуктарын, жеңиштерин көрсөтүп жатуу аркылуу адамдарды аябай өзүбүзгө тарта алдык деп айта алам да. Анан ушул Баялай долбоорунда бизде мисалы 4 сектор тандалып алынса, бул ошол балчылык, ири мүйүстүү малдар жаатында сандан сапатка өтүү деген эмелер көз караштарыбыз бар. Ошол аркылуу киреше табуу, бирдин ангустарды, же болбосо кол өнөрчүлүк, аны деле жөн эле сепке же башка кылып тикпестен, кандай десем, ошондон киреше табууну, мисалы дизайнерди чакырып, аябай сапаттуу буюмдарды чет мамлекетке чейин чыгарганга мүмкүнчүлүк болду. Андан сырткары туризм жаатында да иштеп атабыз, тейлөө жагын оңдоп түзүү, сапатын, мисалы санузелдерди үйүндө орнотуу, туристтерди кантип чакырса болот, социалдык баракчалар аркылуу ошол туризм тармагында маалымат берүү боюнча окутуулар болду. Же болбосо хорика дегендерди чакырганбыз. Жада калса менюну түзүп берип, вегетарианецтер болсо аларды кандай тейлеш керек деп ошол жаатында да болуп атты. Ошентип бизде жалпысынан ушундай 4 кол өнөрчүлүгүбүздү дагы айттык, туризмди дагы айттык, анан ушул 4 жаатта иштедик да. Анан биз жөн гана киреше табууга басым жасабай, биз айрыкча кыз келиндерге, аял кишилерге, анан негизи эле мына пандемиянын натыйжасында жумушсуздар көбөйдү, Россиядан кайткандар көбөйдү. Алар дагы аз болсо дагы ошол университетти бүтүп эле отуруп калбастан диплому менен кичине болсо да элет жеринде туруп киреше табуунун жолдоруна басым жасалды да. Анан жалпы эле мен айтып кетерим, ушул элеттеми жаштар жана аялдар деген программаны буюрса улантабыз. Анткени жыйынтыгы ийгиликтүү болду деп ойлойм. Буюрса сөзсүз оңдоп түзөй турган жаңы сунуштарды эске алабыз. Ушулардын негизинде биз эмдиги жылы 21-жылда ушул тармакта иштөөнү улантабыз деп чечтик. Анан негизи эле ушул программанын ушундай ийгиликтерге жетишине бул түздөн-түз Швейцария өкмөтүнүн каржылоосу менен Helvetas Кыргызстан жана Агахан фонду менен биргеликте жүргүзүлүп жаткан Алай жана Чоң Алай райондорунда 4 тармактан киреше табуунун жолунда ушундай Баялай долбоорунун алкагында жүргүзүлүп жатат.
Урматтуу достор, Элеттеми программасынын буга чейинки 7 чыгарылышын сиздердин назарыңыздарга сунуштадык. Чоң Алай жана Алай районунда мыкты ишкерлер чагылдырылды. Балчылык боюнча асыл тукум мал жандыктарды көбөйтүү, ошондой эле тигүүчүлүк боюнча Хелветас уюму өздөрү атайын тренингтерди уюштуруп, өздөрү багыт берип, ошол эле учурда алардын кайра ишкерлигин башкаларга жайылтуу боюнча дагы видео материалдар даярдалды. Мындан ары дагы ошол ишкерлерди колдоо, башкаларга дагы багыт берүү боюнча программалар тартылып эфирге берилет. Ал эми сиздер ар дайым биз менен болуңуздар, сак саламатта болуңуздар.